Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу, баалуу, кымбаттуу, барктуу туугандар. Имам Шафийнин бир сөзү бар. Хадиспи же хадис эмес экенби, мен анын карап көрөлөкмүн, бирок Имам Шафийден келген бир сөз бар. Айтат: «Эл-илму науани». Эки түрдүү илим бар дейт Имам Шафий. «Эл-илму науани». Эгерде илим алам десең, эки илимди ал дейт. Же экөөнүн бирөөсүн аласың. Илмул адиян, дин илимдери, ва илмул абдан, дене илимдери. Азыркы сөз менен бул биринчиси шариат илими, экинчиси медицина илими болуп эсептелет. Калган илимдердин мааниси жокпу? Албетте алардын мааниси бар. Бирок инсаниятка пайда жааттан бул эки илим көбүрөөк пайдалуу болот. Эки илим көбүрөөк пайдалуу болот. Эки илим менен алектенген инсандар экөөтөң доктор. Экөөтөң доктор. Биринчиси денени караган медицина илиминин билген доктор, экинчиси адам баласын руханиятын караган шариат илимдерин билген аалым. Кандай бир доктордун оруп жаткан бирөөсүн ага кызмат кылуусу, оорусун дарылоосу кандай милдет болгон болсо, кандай милдет болгон болсо, аалым болгон бир инсанга адамдардын рухани жактан оруп жаткандарды көргөн учурда аларды дарылоосу дагы ошондой милдет болуп эсептелет. Кээ бир маселелер бар, айтпай коюусу, ал көйгөйдү көтөрбөй коюусу мүмкүн эмес. Көтөрбөй коюусу мүмкүн эмес. Кээ бир маселелер бар, кээ бир коомдун ичинде өтө жат, мыкаачылыкка чейин барган, тура эмес көрүнүштөр бар. Ал көрүнүш коомдун ичинде, коомдук аң сезимде кадимкидей нормалдуу бир көрүнүш катары кабыл кылынып калган учурлар бар. Аллах субханаху ва тааля, урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таала Кур'ан Каримде эмне дейт? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Biz дейт Аллах субханаху ва тааля, улуулугун көрсөтөт. Biz деген сөз менен Кудай Таала улуулугун, кудретин ошол сөз аркылуу бизге билгизип жатат, көргөзүп жатат. Biz дейт: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Адам баласынын, адам балдарынын бардыгын сыйлуу кылып жараттык дейт. Караңыздар, бул аятта Кудай Таала адам атадан баштап туруп, кыяматка чейин ким боло турган болсо, ичинде ар кандай улут болот, ичинде ар кандай түс болот, ичинде ар кандай түшүнүк болот, ичинде ар кандай дин да болот, ичинде динсизи да болот, ичинде динчили да болот. Кыскачасы баары, мусулманы да бар, капыры да бар, башкасы да бар. Ошолордун бардыгын Кудай Таала айтып атат.
Biz ошолордун бардыгын сыйлуу кылып жараттык деп Кудай Таала айтып атат. Biz ошолордун бардыгын эмне кылдык деп атат Алла Таала? Сыйлуу кылып жараттык дейт. Караңыздар, аятта айткан жер жок Алла Субханаху ва Тааланын. Biz момундарды сыйлуу кылып жараттык. Biz арабтарды, же кыргыздарды, же башка улуттарды, же паланча урууларды, сыйлуу, же паланча түстөгү инсандарды, же караларды, же актарды, же кызылдарды biz сыйлуу кылып жараттык деп айткан жок аятта Алла Субханаху ва Таала. İnsan kim bolso, ошол insandын эң биринчи укугу, insandan insanга карата болгон эң биринчи укугу эмне? Ал insandan өзүнө карата сый урмат көрүүсү. Сый урмат көрүүсү. Адам баласы жалпысынан түзүлүшү толук сыйлуу болуп эсептелет. Бирок ошол сыйлуу болгон түзүлүшүнөн, ошол денесинен эң сыйлуу болгон мүчөлөрү бар. Эң сыйлуу болгон мүчөлөрү бар. Адам баласынын сыйлуу болгон мүчөсү кайсы мүчөсү? Эмнеси? Жүзү. Жүзү. Өкүнүштүү. Мен бир канча күн мурун, бир айчалык бул жерге чыккан жокмун. Ошон үчүн ал окуялар өтүп кетти, бирок баары бир ал маселе кеч болсо дагы эле бул маселени көтөрүш керек, айтыш керек. Мына биздин эле районубузда Нижний Жалда Курчатова менен Ахунбаеванын кесилишинде ярмарка баягы супермаркеттин алдында мыкаачылык менен эки баланы сабап кетишти. Туурабы, туура эмеспи? Мен оюм боюнча могу жерде видеону көрбөгөн инсандар жок. Ал видеону көрбөгөн инсандар жок. Бул жерде хутбанын жери Алла Тааланын пайгамбардын берилген бир ниматы. Бул жерде жаман сөз сүйлөгөн дурус эмес. Ошон үчүн биз бир аз жумшатып сүйлөп атабыз бул жерде. Эми өзүңөр көрдүңөр, комментарийси кереги жок. Бирок тиги эсоп жыгылган адамга кайра келип туруп, башынын жүзүнүн үстүндө, батуттун үстүндө секиргендей секирип атат. Кичинекей бала батутта сүйүнүп секирет го, ошондой башынын үстүндө секирип атат. Тиги да мусулман, бул да мусулман. Тиги да мусулман, бул да мусулман. Бирок бир аз түйүгө түшөйлү. Бир аз казып, тамырына чейин барууга аракет кылалы. Кайдан келди бул нерсе? Биз тарбияланып жаткан учурда бизди дайыма ошондой тарбиялатышат эле. Эй, сенден бир аз улуусу бар болсо, эч качан ага кол көтөрбө. Биз чоңдорубуздан ошондой тарбия көргөнбүз. Чоңдорубуздан бир жаш улуу болсо бүттү. Анын алдында биз эмне? Өзүбүздүн жерибизди, ордубузду билчү элек. Азырда Кудайга шүгүр билебиз. Бирок эмнегедир азыркы жаштар сый урмат деген нерсе жок. Алардын сөздүгүндө жашоо принципинде сый урмат деген түшүнүк жок. Сен ага келтирип сый урмат деген нерсе жөнүндө сүйлөсөң, космостон сүйлөгөн сыяктуу болосуң. Марстан сүйлөгөн сыяктуу сени кабыл кылат. Бул эмне жөнүндө сүйлөп атат деп. Себеби анын түшүнүгүндө жок, анын үрп адатында жок, анын рухунда, анын жанында, анын адебинде бул түшүнүк жок. Сый урмат деген түшүнүк жок. Кайдан келип чыкты бул нерсе? Кайдан келип чыкты бул нерсе? Буга белгилүү түрткүчтөр бар. Белгилүү түрткүчтөр бар. Ал биринчиси туугандар үй бүлө. Эң биринчи үй бүлө. Бир нерсе унутпайлы. Бала үчүн мектеп, алгачкы мектеби дагы, лицейи дагы
университетти дагы анын мугалими, анын профессору бул ата эне болуп эсептелет. Буну эч качан унутпайлы. Аллах субхана ва тааля баланы ошондой жараткан, туугандарым. Баланы ошондой жараткан. Илгери вакыттарда бул нерсени мүмкүн түшүнбөйт эле инсандар. Бирок азыр өтө жеңил түшүнөбүз. Ксерокопия машинеси бар го, ошондой булар. Ксерокопия машинени эмнени салсаң, кайсы жазууну салсаң, бир кнопканы бассаң, ошол жазууну сага эмне өзүн өзгөртпөй, кыпындай өзгөртүүгө учуратпай эмне кылып берет сага? Эмне кылып берет? Көбөйтүп берет. Булар ошондой. Булар фотоаппарат, билесиңерби? Булар дайыма тартып турат, чырт тартып турат дайыма. Сен көрбөй жатасың, булардын аң сезиминде сен бир идеалсың, сен бир моделсиң сен. Моделсиң, идеалсың, сен бир балага ата эне, сен кумирсиң. Эмнеге бул нерсени айтып жатам мен? Эгерде ошол баягы тигинин башын жанчыган жакшы эмес инсандар бар го, булар атасынан, өзгөчө атасынан ошондой бир тарбия көрсө, бир аз мээримдүүлүк көрсө, бир аз мээримдүүлүк, бир аз, көп эмес, бир аз эле мээримдүүлүк көрсө, бир аз боорукердикти көрсө, башкаларды сыйлоону үйрөнсө бул инсан атасынан, бул нерсени кылбайт. Алла Таалага ант ичем, касам ичем, мен андай ишке эч качан барбам. Мүмкүн өзүмдү жоготуп туруп бир жолу бир муштун бурам, бирок мынчалыкка мен барбайм. Аллахка касам ичем, мен мынчалыкка барбайм. Бир келди, бир секирди, кайра кетти, кайра келип, кайра секирип атат. Бир кадам, эки кадам басты, кайра келип, үстүнө кайра секирип атат. Биринчи фактор бул тарбия. Демек, атасы, бул баланын атасы эмне кылган? Сен эркексиң. Сен атамансың. Сен эч кимдин алдында жыгылбаш керексиң. Ошон тарбиялайт. Биз билебиз, эркектер бардыгы ошону билет. Баласын ошондой болосун каалайт, мисалы. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Ислам тарыхында эркектер биринчи пайгамбарлар. Накты эркектер ошолор. Пайгамбарлардын жашоосун карагыла. Кимдир бирөөгө укуксуз бир зыян бериштеби? Жок. Пайгамбарлардан кийин пайгамбарлардын сахабалары накта эркек. Сахабалардын ичинде эң эркеги Абу Бакыр Сыддык. Абу Бакыр Сыддыктын дене түзүлүшү кандай болгон? Апарык болгон. Бирок жүрөгүндө ошондой бир эрк, ошондой бир дух болгон. 15-20 адамдын алдында коркпой пайгамбарды коргогон бул инсан. Абу Бакыр Сыддык. Бирок азыр биздин жаштар күндө 2 сааттан, 3 сааттан залдарга барабыз. 100 кила, 120 кила, 150 кила, өзүңө жараша рекорд коюуга аракет кыласың. Күзгүдөн кетпейсиң, күзгүнүн алдындасың. Бицепси, трицепси, тигиндей, мындай, баланча, пыстанча, мен ошондой эркек болом дейсиң. Туугандар, өзгөчө аталар. Бул жерде барбагыла, жөнөтпөгүлө деген жер жок. Бирок туура эртең моолардын абалына түшпөш үчүн, жакшы бир муун тарбиялаш үчүн 4 нерседен 3кө өтө көңүл буруш керек. 4 нерседен 3кө көңүл буруш керек.
Birincisi, balаны intellektualдык жактан өстүрүш керек. Акылын өстүрүш керек. Акыл. Бул китеп окуу менен болот. Балаңа китеп сатып бер. Балаңа окутууга үңдө. Bir kitap okup бүтсөң, мынчалык сага акча берем деп, акырын түрт. Интеллектуалдык деңгээлде өстүрүш керексиң баланы. Бул биринчи. Эң биринчи бул. Экинчи, руханий жакта балаңды өстүрүш керексиң. Руханиятты эмне берет? Руханиятты ислам берет, динибиз берет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, балаң 7 жашка чыкканда намазды буйрук бергениң дейт. 10 жашка чыгып намазды окубаса, акырын көтүнө мындай чабып кой дейт пайгамбарыбыз. Эмне деген сөз? Руханий жактан да эмне? Тойгон болуш керек. Интеллектуалдык жактан мээси тойгон болуш керек. Үчүнчү, анан денеси чың болуш керек. Кээ бир ата эне интеллектуалдык жактан аны эмне кылбайт, өстүрбөйт. Руханий жагын такыр эле маани бербейт. Балам бар, залга күчтүү бол дейт. Бул эмнеге окшош? Үйдө 6 ай, 1 жыл бир буканы семиртип бакканга окшош. Анан чынжырды коюп жиберсең эмне болот? Сен менен кошо бардыгын түздөп коет бул бука. Ошондой буканы сен тарбиялап атасың үйдө. Бул киши көчөгө чыкканда күч кубаттан башка, бирөөнү ургандан башка, жанчыгандан башка эч нерсе билбейт да бул. Эгерде руханиятты билген болсо, пайгамбарыбыздын хадисини билет эле бул инсан. Эгерде бирөө менен урушуп жаткан болсоң дейт пайгамбарыбыз. Ва иза катала ахадукум, бирөө менен урушуп жаткан болсо, фальяжтани бил вajha, жүзгө уруудан сактангының дейт пайгамбарыбыз. Жүзгө урба. Биринчи аятта эмне дедик биз? Адам баласы сыйлуу болгон адам баласынын сыйлуу болгон мүчөсү бар, ал жүзүү болуп эсептелет. Жүзүү болуп эсептелет. Жүзгө уруу арам болот. Бул жүзгө зыян берүү динибизде арам болуп эсептелет. Ошол жүздү максат алган спорт динибизде толугу менен тыюу салынган. Бул экинчи фактор. Моул мыкаачылыкка алып барган экинчи фактор. Арам болгон беттешүүлөр, арам болгон эрежесиз мушташтар азыркы учурда арам болгон, жат болгон, туура эмес болгон бул кыймыл аракеттер дүйнөлүк аренада модага айланды. Ошончолук модага айланды. Арамдыгын билген кээ бир мусулмандар дагы адал деп эсептебесе дагы башы менен денеси менен ал нерсеге булганып кетишти. Бул болсо UFC, MMA, башкасы айырмасы жок. Булардын бардыгы дүйнөлүк аренада азыркы жаңы бизнес болуп эсептелет. Сенин ошол көзүңөн, сенин ошол жерде балет эткениң натыйжасында булар акча табат. Миллиондогон, миллиарддаган долларды булар табат. Түшүнүктүбү? Туганым, сага бир да алым. Бул нерсеге, бул оюндарга, бул беттешүүлөргө сага бир да алым. Бир да алым. Кыяматка чейин уруксат бере албайт. Бир да алым кыяматка чейин уруксат бере албайт. Айырмасы жок. Сенин күрөшүп жаткан, урушуп жаткан баягы соперник капыр болсун, айырмасы жок. Капырга бир гана жихадта курал көтөрүү бар бизде. Капырга бир гана жихадта курал көтөрүү бар. Башка жерде курал көтөрүү жок мусулман үчүн. Кол көтөрүү жок мусулман үчүн. Буга аяттар бар Курандан. Раббибиздин сөздөрү бар. Кып-кызыл арам. Ошол жерден түшкөн акча дагы арам болот. Кээ бирөө суктанат. Атын атабай эле коеюн. Лайык эмес ага. Ал инсан могу жерде атын аталуусу ага лайык эмес.
Aga ılayık emez. Al tapkan akçası min Allah yolunda sarptalsın, kıpınday kavul kılınbaydı. Aram akça menen jakşı işler kılınbaydı. Allah hanı kavul kılbaydı. Allah Taala oşol nerseni kavul kılbaydı. Urmatlı Müslüman bir tuğandarım. Bul bir çındık, çındıkты çındık katarı kavul alış gereksinger. Sen buğa kızıqıp atsan, tövbe kıl. Sebep degende bizde şariatta öküm var. Aram bolgon bir nersege ırazılık körsötü aram bolup esepteledi. Oşol UFC oyundardı 1,5 çeyin uktavay, saat 2 çeyin uktavay gütkön insan aram kılgan bolat. Oşol UFC'ni televizordan, internetten, telefondan körü aram bolup esepteledi. Egerde sen görüp jatkan uçurda oşol bolatkan nerseni sen жүрөгүнөн bul adal bolot dey turgan bolsoň, sen kıpkızıl kapır bolosun. Sen dinden çıkıp ketesin, tövbe kılış gereksin, kayra dinge giriş gereksin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul, ya Rabbi meni keçirginin deş gereksin. Bu ikinci faktör. İkinci faktör. Normaldu bolbogon bir nerse azırkı uçurda bizdin komdo normaldu bolgondugu üçün göçölörde mınday mıkaçılıkты görüp atabız. 3-4 gün murun Jallabatta bir top erkek bir balanı emne kılıp koyuştur, sabap koyuştur. Oşondoy bir kança ay murun karakolda 2 balanı öldürüp koyuştu. Azımı o yerde bir komaga jatkan kişi özüne geldi, birok akıldan getip kalıptır, tamak jep atkanda tamakты tükürüp atat eken. Erkek bolgon geçiresinger ayal menen bir tuğanı aldığında kişineke bala okşon bapeste bagıp atışat hazır. Kançalık dengelde oşoga çıday etemi bular. Egerde albatta ayat var, geçiresinger hadis var. Küçtü olgon momun Allah Taala'nın dargoyunda alsız momundan ulurak degen hadis var. Sahih hadis. Birok küçtü bir gana fiziki jaktan güçlü emes. Men aytkan baygı faktörlün bardığın top güçlü olgon insan. Akli jaktan güçlü olgon. Ruhani jaktan jana dene jaktan güçlü olgon. Mına nakta güçlü oşol insan bolup esepteledi. Baya güçlü emes. Aklı jok, güçü var. Bul insandan büt nerseni kütsoň bolat. Bir nerse olsa maseleni til menen, maseleni akıl menen çeçpeyt. Bul insan maseleni kol but menen çeçet. Kaysi жерге кетип баратабыз, Кудай сактасын. Kaysi жерге кетип баратабыз. Экинчи фактор булар. Üçüncü тугандар. Üçüncü faktör baygı SMI. Massalık malumat karajаттары. Oşol ele televizorun, oşol ele internetin, oşol ele Facebook'un, oşol ele YouTube'un. Bulardın bardığı bir açıp karasaňar, jakşı bir nersege üňdöbeyt tuğandar. Bütün oşol. Uruş, talaş, kırış gerek, tonoş gerek, urdaş gerek, öldürüş gerek. Batıştın milyon milyardtagan dollarlardı sartap turup bir tasmanı ortaga çıkarışat. Tasmalardın köpü emnege mıkaçılıkta ündögen tasmalar bolup esepteledi. Anam bularda özleri körüşpeyt. Amerikaga bargandar bilet, özleri körбөйт bul nerseni. Bular emne eksport kılat bulardı. Kaysi jerge? 3-nчü өлkölөрgө, bizge oşkon өлkölөрgө eksport kılıp turup, mına oşolordu biz dayardayбыз, erten mıkaçı bular bolat, erten bizdin kolubуздун instrumentteri oşol bolat deyt. Bul izildöler. Bul jön ele bir gipoteza emes. Bul izildö. Түшүнүктүүбү? Oşolordu biz körüp atabыз. Erkekler jetişpegensip Kuday sakta tabiatından nazik bolgon. Baldardı süyügö, merimdүүлükкө, urmatка tarbiyala turgan ayaldarыбыз da UFC'nin oğrulары bolup kalıptır.
Алардагы күйөлөрү менен кошо саат 2 чейин уктабай баягыны көрөбүз деп. Ошол аялдан кандай назик бир тарбиялоочу чыгат? Кандай чыгат? Бир ойлоп көргүлөчү. Аялдын табиятына ылайыкпы ошол нерсе? Сен эркек болуп туруп кантип уруксат берип атасың, Сен эркек болуп туруп жаныңа отургузуп мындай нерсени көргөзүүгө кандай сенин эркектик табиятың ошого барып атат? Аврат-мавратты койбой эле кой. Айнана, Аврат-мавратты четке жыйыштыра эле койчу. Арам? Жадалбы? Арам? Туугандар, бул нерсе дурус эмес. Бул нерсе дурус эмес. Дурус эмес экендигин баарын ачык эле айтыш керек. Биздин коомдук каң сезим бурулуп кетти, бизде ошол жерге. Андай нерсе жок. Андай нерсе болбойт. Вакыт аз калды. Жүзгө уруу маселеси боюнча имам Нававинин бир сөзү бар. Ошону окуп туруп бүтүрөлү иншалла. Имам Навави пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат. Эмне дейт? Качан силердин бирөө менен урушуп жаткан учурда жүзгө уруудан сактангыла дейт. Имам Навави айтат. Бул не? Бул хадис түзмө-түз көрсөтүп атат, адам баласынын бирөөнүн жүзүнө уруусу арам болуп эсептелет. Эмнеге? Себеби жүз сулуулуктардын бардыгын топтогон дейт. Бул бир. Албетте сен бирөөнүн сулуу эмес экендигин кайсы жерден көрөсүң? Жүзүнөн көрөсүң. Биринчи, сулуулугун бардыгын топтогон дейт. Экинчи, эң баалуу болгон мүчөлөр жүздө топтолгон дейт. Ооз, тил, мурун, көз, кулак кайсы жерде жүздө топтолгон дейт, караңыздар. Эгерде жана дүйнө таанымы көбүнчө жүзү менен болот дейт имам Навави. Көз менен көрөсүң, мурун менен жыттайсың, ооз менен даам аласың. Кыскачасы сенин жүзүң дүйнөгө болгон бир эшик болуп эсептелет. Сен ошо менен тааныйсың. Жүзүң болбосо эмне болосуң? Эч нерсе болбойсуң. Колуң менен бир нерсени сезе албайсың. Бир гана сезим бар. Ысыкпы, суукпу, катуубу, жумшакпы, бүттү. Башка нерсе жок. Даамчы, жетчи. О көздөгү берген ар кандай түстөрчү. Себеп булардын баардыгы кайсы жерде бар? Жүздө бар дейт. Имам Навави рахматулла алейхи. Болсо инсан анда ошол мүчөлөрүн бирөөсүн эмне жок кылышы мүмкүн. Же болбосо ошол сулуулукту жок кылышы мүмкүн бул инсан дейт. Ошондуктан эгерде бирөөнүн жүзүнө урган болсо, анда сөзсүз түрдө ал инсандын жүзүн эмне кылып коет? Өзгөртүп коет дейт. Жок дегенде көгөртүп коет. Жок дегенде көгөртүп коет. Бул да арам. Бул да арам. Бирөөнүн жүзүнө урганда бул арам, көгөртүү да өзүнчө бир арам болуп эсептелет. Ошол себептен эркектер, аталар тарбия иретинде болсо дагы дейт. Балдарын сабап аткан учурда жүзүнө урбаш керек. Арам болот дейт. Арам болот. Балаңды алып туруп жүзүнө мындай шапалак кылганындагы арам болуп эсептелет. Аллах субханаху ва тааля карасаңыздар, эмне кылды? Аятты кайра айтып жатабыз. Аллах таала аятта айтат: "Ва лакад каррамна бани адама". Адам баласын эч кимди арабай, капырындагын, момунундагын, мусулмандын кыскачасы бардыгын кыяматка чейин биз сыйлуу кылып жараттык дейт. Ошол сыйлуу кылып жараткан адамдын ичинде эң сыйлуу болгон бир мүчөсү, дененин мүчөсү бар. Ал эмнеси болуп эсептелет? Адам баласынын жүзү болуп эсептелет. Эмнеге экендигин биздин имамыбыз Имам Навави рахматуллахи алейхи эмне дейт? Бугу бизге азыр ачыктап берди иншалла. Туугандар, бул бир ачуу чындык. Дүйнө ошондой түзүлгөн. Бир топ акыл бар. Бир эле
эле топ, көп эмес. Ошол акыл дүйнө кайсы жерге барыш керек, кандай багытта буруш керекпиз, кайсы нерсени мода кылыш керекпиз, кайсы нерсеге кайдыгер мамиле кылдырыш керекпиз, алар чечет дагы. Анан массалык маалымат каражаттары аркылуу бизге акырын мээбизге жайгаштырып туруп, бизди туура жолдон адаштырышат. Түшүнүктүүбү? UFC ошолордон бирөөсү. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.